сиздин жообуңуздун негизинде мен түшүндүм, силер бул мыйзамды ишканаларды, мекеме уюмдар текшерүү үчүн алып келген турбайсыздарбы? А мен болсо жеке адамдардын ушул жеке маалыматты коргоо үчүн алып келгенсиздер деген түшүнүктө болдум да. А сиз жооп берип атасыз, аларды текшерүү үчүн эле ошолорго айып алып ушул сен туура эмес реестр түзүп атыпсың, сен сактоо жерин колдонбопсуң дегендей тариздей жоопту айтып атасыз да сизчи. Мыйзам ошон үчүн керек бизге деп. Мен ойлойм, мыйзам тескерисинче ошол жеке маалыматы корголбогон адамдардын арызынын негизинде болуш керек бул. Эгерде ошолор арызданып, ошонун укугун коргоп берсеңиздер, ошондо биз мындай мыйзамды колдоп беребиз. А жөн эле ушул биз кыдырып, бүт Кыргызстан боюнча мыйзамды мындай талабын аткарбапсыңар деп эле штраф салабыз десеңер, анда бул туура эмес болуп калат чындыгында. Силердин агенттик жеке маалыматты коргоо агенттиги. Жеке жаран силерге конкреттүү кайрылганда гана ошол маселелердин үстүнөн иш алып барыш керек да. Момундай болуп атат дегендечи. Жалпы иштерди ал уже ведомстволук иштерди аларды аткара бергиле. Жазасы жок эле жөнүндө аларды ордуна коюп койсоңуздар болот. Мына өзүңүз айткандай 6 айга чейин биз жөнүндө айтабыз дегендей кылыпчы. Ушу мыйзам каралган чагында мына канча жолу силер канча уюмду текшерип, канча ушундай кагаздарды бердиңиздер анда? Коммерциялык жактарды же мамлекеттик органдарды суроо боюнча? Жалпысына. Жалпысы. Жалпысынан Улукбек Золпуркач так маалыматым жок, эгерде уруксат берсеңиздер кагаз түрүндө, кат түрүндө берели. А негизи айтсак, жарандар кайрылуулар боюнча так жеке мүнөздүү мыйзамды бузуу боюнча, талаптарын бузуу боюнча бизге эгерде 2024 жылдын статистикасын алсак, жалпы бир жаңылбасам 150дөй кайрылуу түшкөн негизи. Бирок жарымысы албетте жөнөкөй мыйзамды түшүндүрүп берүү жөнүндө. Бирок эгерде мисалы Гүлшара Каныкуловна жогоруда айтып кетти, жана банктардын трансчегаралык өткөрүп берүү боюнча. Албетте акыркы учурда акыркы жолу коммерциялык банк Кыргызстан аркылуу бизге маалымат түшкөн. Алар Россиядагы дата центр колдонот экен, процессинг борборун колдонот экен. Бул бирок субъекттердин макулдугу жок болчу мындай өткөрүп берүүгө маалыматтарынчы. Биз анда ошол мыйзамдардын талаптарын аткарып берген, эгерде мыйзамдын талаптарын аткарып берсе, бул анда адамдын укуктарын коргоо болуп эсептелинет да бир четинен. Анткени ошол мыйзамдын мисалы 9-беренесинде ошол макулдук жөнүндө сөзсүз түрдө алыш керегин аныкталган да, талап коюлган. Рахмат. Мындай кылсак, урматтуу депутаттар, Нуралы Жанышбекович, жаңы жетекчи Алмазбек Жумабекович өзү дагы мен бул мыйзамга көз карашым двоякий деп айтты. Анан кийин коллегаларым айтты, чындыгында бул жеке маалыматты бир жака бергендиги үчүн жөн административдик штраф эмес, кылмыш козголуш керек деген сунушун берип атат. Ошондуктан мыйзамды биз кайра кайтарып берсек, булар концепциясынан бери кайра карап чыгып, өзгөртүү киргизип алып келишсе. Эң негизги маселе жеке адамдардын маалыматын коргоо жөнүндө катуураак чараларды ошону таркаткандарга катуу чара көрүү боюнча пункттарды кошуп алып келсеңиздер. Сунуш. Уруксатпы?